Мен тренингке катышаардан алдын, бул долбоордон өткөн тренингтерге катышаардан алдын мен үйүмдө өзүмдүн балдарымды сабак аткарып жатканда, анда биринчи налевой, ана биринчи класс болчу, туура эмес жазганда мен аларды жазалашымын, колдоруна чаап туура эмес жазганда. Андан кийин сыртка чыгып келгенде кийимдерин булганып келсе, куйруктарына чапчумун да, сен таза ойнуп келбейсиң деп. Дагы ушундай туура эмес иштерди жасаганда мен аларды жазалашчумун. Бизди өзүбүздү биз тренингде билип калдык, түшүндүк. Себеби үйүңдө кандай тарбия алсаң, балдарыңа да ошондой тарбия бересиң деп айтканда, биз чоң энем бизде көк чуйук менен тарбиялачу. Биз туура эмес жумуш жасаганыбызда уже белчибизде бүгүн көк чуйук тиет куйрукка деп. Кийин мен өзүм болгондо деле мен деле көк чуйуктан алып келип койчумун, бирок көп урчу эмесмин. Жазалы көргөзүп коркутуп коюп койчумун. Биз тренингке катышкандан кийин уже алардын эч кандай пайдасы жок экенин билип, мен сөз менен балдарымды жакшы сөз менен тарбиялай баштадым. Азыр мурункудай эч кандай уруш, жаңжал жок. Бирок мен алдымдан жетишинче күнүнө 8 малдан 8ден да көп кучактаганга аракет кылам балдарымды. Уже мурун алдымда кучакташчу эмеспиз. Азыр жолдошум деле сырттан келгенде жакшы бирибизге сурашып калдык. Алдымда башы сурашчу эмеспиз. Мен аны күндө келгенде, жумуштан келгенде сурай берчүмүн. Келдиңби, кандай иштеп келдиң десем, таң калып аябагандай. Азыр уже өзү келип мени сурашчу болду, кандайсың деп. Бул дагы пайдалуу жагы. Мен азыр балдарымды мурун өзүм барып кучактай берчүмүн. Азыр балдарым өздөрү эшиктен жүгүрүп келип, же көргөн жерде үйдө отурсак дагы кучактап турабыз. Бул кучактагандын пайдасы аябагандай чоң деп айткан.